Саламатсыздарбы урматтуу Бишкек шаарынын тургундары. Биз азыр Гоголь көчөсүндө турабыз. Жеңилдетилген типтеги объектти көрсөтүү үчүн. Жеңилдетилген типтеги объект ушундай бирдиктүү парапет менен эч кандай баннерсиз дизайн кодго ылайыктуу болуп жасалган. Көпчүлүк учурда базарларда болгондуктан эскиздик долбоорду берүү максатка ылайыктуу. Эскиздик долбоордун негизги максаты башаламан жана ар түрдүү болгон жеңилдетилген типтеги объекттерди бийиктиги боюнча бирдиктүү горизонталдык огуна алып келүү. Аларды жалпы парапет менен бирдиктүү фасад бөлүгүн жасалгалоо боюнча бирдиктүү түстүү чечимдерин берүү жана бирдиктүү колористикалык чечимдер аркылуу бирдей абалга келтирүү. Парапеттин өң түсү бардык узундугунда архитектуралык өң түс чечим аркылуу бирдей болуусу керек. Ал эми көрнөктөргө жана маалымат такталарына келсек, дизайн кодуна ылайык жөнгө салынуучу өлчөмдө жана белгилүү бир бийиктикте орнотулат. Көрнөктөр арткы тактасыз, көлөмдүү тамгалар менен гана болушу керек. Кирүү топтору да бирдей принцип боюнча комплекстүү чечилет. Бардык талаптар жана эрежелер эскиздик долбоорунда көрсөтүлөт. Эскиздик долбоорго эмнелер кирет? Эскиздик долбоорго участоктун башкы планы, имараттын пландары, архитектуралык өң түс чечимдери, фасадтардын архитектуралык чечимдери кирет. Ушул жана башка маалыматтарды биздин БГА Чекит KG жана биздин соц тармактардан таба аласыздар.